Кыргызстанда соңку 20 жылда Орусия, Казакстан, Түркия жана Түштүк Кореяга акча табууга кеткен эмгек мигранттарыбыздын дээрлик бир муун балдары өсүп чыкты. Бул өз ата-энелерин өтө сейрек көргөн жана көп сандаган туугандары тарабынан тарбияланган балдардын мууну. Бул балдар акча которуулардын аркасында гана өз ата-энелерин унутушкан жок. Сыртка чыккан мигранттардын расмий санына карап, Кыргызстанда болжолдуу 200 000 бала ата-энесинин камкордугу жок жашап жатат деп эскертишет адистер. ЮНИСЕФтин маалыматында Кыргызстандагы балдардын жарымынан ата-энеси жаштар. Жаштар эмгек миграциясына агылган эң калың катмар. Мигранттардын Кыргызстанда калган балдары туурасында ЮНИСЕФтин координатору Чынара Күмөнова менен баарлашкан турабыз. Чынара айым, кош келипсиз. Чет жерлеп иштеп кеткендердин балдары башкаларга салыштырмалуу жетишкендиги төмөнүрөөк болуп, улам сабактарын калтыра берген учурлар көп катталат экен бизде. Мигранттардын балдары мындай башкада кандай көйгөйлөргө кабылууда? Алардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Туура белгилеп кеттиңиз. Биринчисине токтолсок, өзүңүздөр билесиздер, мигранттар катары сыртта жүргөн, ошондой эле өлкөнүн ичинде жүргөн жарандарыбызды мигранттар деп атайбыз деп такталып кетти. Жакында ошого ылайык былтыр ЮНИСЕФ жаңы коңуш 11 жаңы коңушта изилдөө жүргүздү эле. Ошол жерде мигранттардын балдары сабакты көбүрөөк калтырат. 40 күндөн баштап, бир окуу жылы 40 күндөн баштап 80 күнгө чейин жетип атат калтырган күндөрү. Албетте бул алардын билим сапатына, кийин жакшы окуп, жакшы билимге ээ болуп, жакшы кесипке ээ болгонуна баарына таасир этет. Андан сырткары бул мигранттын балдары көптөгөн кыйынчылыкка дуушар болушат. Эң негизгиси бул балалыктын түбүн түзгөн ата-энесинин мээриминен артта калышат. Ата-энеси менен байланышы жок болот. Ары бери түрткүгө калышат, туугандардын колунда калгандар. Өзгөчө ата-энеси өздөрү кыйынчылыкка дуушар болуп, миграцияга кеткендер акча жөнөтө албай калса, алардын балдары өзгөчө зорлук зомбулукка дуушар болушат. Ошон үчүн багы былтыр 2016 жылы Кыргызстанда катталган суицидтерди карай турган болсок, ошо боюнча маалыматты карай турган болсок, 9% бул мигранттын балдары. Өздөрүн кол салган балдар болуп атат да, жашоо менен кош айтышкандар. Бирок бул балдар мамлекеттик жөлөк пул алгандардын катарына кирбейт экен. Кароосуз калган балдар мамлекеттик интернаттарда гана каралууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө мигранттардын балдарына тобокелчилик жана коркунуч жогору болууда. Алар зомбулукка кабылып, укуктары бузулуп жатат. Муну ким көзөмөлгө алуусу керек? Маселени мамлекеттик деңгээлде гана чечүү сунушталып жатабы? Балдардын интернатта 10-дон бир 40%га чейин катталгандар болууда. Бир интернатта 10% болсо, бирөөндө 40%, ошондуктан ушундай маалыматтарды айтабыз. Экинчиден, бул балдар жөлөк пулга ээ болбойт, себеби ата-энеси акча жөнөткөн болуп эсептелинет. Жөлөк пулга үй бүлөнүн кирешеси 900 сомдон ылдый болсо, ошондо гана берилет. Анан сиз айткан суроо, кимдер буга жоопкерчилик? Албетте, Кыргызстанда балдар боюнча ыйгарымдуу укуктуу органдар бар. Ошолор биринчи абалда иштеш керек. ЮНИСЕФ балдар коому оондун биз ошо туруктуу, системалуу чечимдерди издегенибизден, ошо өкмөт кандай деп туруктуу түрдө чечим кабыл алса, биз ошого жардам бергенге милдеттүүбүз. Ким жоопкер дегенде, биринчи очередде ошо биринчиден балдарды коргой турган органдар, жергиликтүү айыл өкмөттөр, аларга да кирет, себеби ошол жерде биринчи байланыш ошолордо болуп атат. Андан сырткары айтып кетерим, жарандык коомдо кайдыгер калбаш керек эле. Жарандык коомдун көбүнчө колунан келет. Баарыбыз биргеликте ушу маселени азыр көтөрүп чыгып атканыбыз ошонун себеби болуп атат. Баарыбыз биргеликте жардам берип чечели деген. Өкмөт балдарды камкордукка алуу тууралуу чечимдерди кабыл алып жаткандыгын айтып келет, бирок өткөн жылы 925 бала мамлекеттин көзөмөлүнө алыныптыр. Тактап айтканда, жумуштап кеткендерди балдардын 95% туугандары карап жаткан экен. Эгер балдарды чоң ата, чоң энелерине калтырып кетип жатса, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Карыган чоң ата энелери мыйзамдуу камкорчу болгон укугу барбы? Негизи өзүнүн, эгерде баланын өзүнүн биологиялык деп айтып кетебиз, айтып коебуз, ошондой ата-энеси бар болсо,
башка чоң апасы мындай ыйгарымга ээ боло албайт. Себеби биз айтабыз балага эң биринчи ата эне керек деп. Эгерде чоң апасы же туугандары жок болгондон кийин анан биз өкмөт опекунство жасап бериш керек деп ошондон кийин айтабыз да негизи. Көбүнчө чоң апасы антип ала албайт негизи. Анын дагы терс жактары да бар, тескери да бар, ошон үчүн. Мындан тышкары миграция маселелери боюнча экспорттор мигранттарды коргоо тууралуу конвенция кабыл алуу керектигин айтууда, бирок документ мигранттардын укугун коргоо жана аларга жардам берүүнү көздөйт экен. Бул конвенцияны кабыл алуу кыйынга турабы? Негизи дүйнө жүзү боюнча 52 өлкө бул конвенцияны кабыл алган. Кыргызстан да алардын бири. 2003 жылы сентябрда кабыл алынган. Бирок бул жерде мигранттарды кабыл алуучу өлкө дагы кабыл алыш керек да. Ошол нерсе бизде тилекке каршы азыркы учурда болгон жок. Биздин көбүнчө мигранттарыбыз Россияга барат, Казакстанга барат көбүнчөсү. Ушул эки өлкө тең муну ратификация кыла элек. Ошон үчүн эгерде алар кыла турган болсо, алар эмнет кармап атат аларды кылбаганга, кол койбогонго. Эгерде алар кол койсо, алардын өздөрүнүн жумушчулары, өздөрүнүн жарандары жумушу жок калат деген коркунучта алар көбүнчөсү кол койбой атат да. Маегизге рахмат. Мигранттардын калтырылган балдары тууралуу ЮНИСЕФтин координатору Чынара Күмөнова менен талкууладык. Ийгилик сизге.